Бишкек шаарынын мектептеринин арасында эң биринчилерден болуп, номер 70 мектепте телефонсуз сабак деген долбоор ишке кирди. Сабак башталганда мына бул телефонду окуучудан алып туруп, атайын кутучага салып, анан мугалим бул кутучаны бекитип коет экен. Пожалуйста, прошу телефоны пройти и сдать вот сюда в класс. Мындай кутуча мектептин бардык класстарында коюлган. Проект находится в стадии апробации, поэтому... Бул долбоор азыркы убакта тесттик режимде иштеп жатат. Окуу процессинде уюлдук байланыш каражаттарын чектелүү түрдө колдонуу тууралуу сунуштар окуучулардын ден соолугун начарлашын алдын алуу, окуу тарбиялоо процессин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында иштелип чыкты. Окуучулардын көбү бул долбоорду жакшы кабыл алышты. В целом, я считаю, что это хорошая дисциплина для нас. Телефонду алган туура деп эсептейм, анткени көп кишилер телефонго алаксыйт урок сабак учурунда. Тапшырмаларды цифровой вариантта тапшырат. Ошон үчүн кээ бир сабактарда телефонду чогултпайт. Учителя стараются, и им неприятно от того, что мы так отвлекаемся, поэтому это для нас очень хорошо. Мектепте мугалимдер да сабак өтүп жатканда телефонду үнсүз режимге коюшу керек деген да талап бар. Это взрослые люди, информация может поступить всякая. Албетте биз мугалимдерди телефонду колдонбогула деп айта албайбыз, анткени алардын да үй бүлөсү бар. Андыктан чектөө гана киргизилген. Если это не требует содержания урока. Белгилей кетсек, эрте куракта уюлдук байланыш каражаттарын колдонуп баштоо жана аларды узак убакытка чейин колдонуу баланын акыл эсинин бузулушуна, ашыкча кыжырлануу, узакка эске тутуусунун жана акылынын жөндөмүнүн төмөндөшүнө, уйкусунун бузулушуна алып келет. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.